биздин өзгөчө корголуучу жаратылыш парктарына 271 миң адам келиптир. Отчетуңуздарда 37 миллион 757 миң сом алыпсыздар. Жанагы киргенде акча төлөмдөрүнөн. Ошол эле кезде Чоң Кемен паркына 11 миллион сом кайра грант алыпсыздар да. Мен айтайын деген сунушум, могу хайкинг деп азыр туристтер аябай бизге көп келип атат. Чет мамлекеттен, маселен, хайкинг менен тоолорго барсаңыздар, ошол парктарга барсаңыздар, бир 80% чет элдик жарандар экен да. Маселен, башка өлкөлөрдүн эле тажрыйбасын алып карасаңыздар, ушундай парктарына кирген жеринде жок деген $10 алышат да, бир кишиден. $10-15 алышат сырттан келгендерге. Өзүнүн жарандарга, студенттерге бекер кылат, кээ бирөө же арзан кылышат да. Биздин жарандарга азыркы күндөгү бааны калтырып эле, ошо сырттан келгендерге ошо посторду коюп, бүт эле посторду аларча койгондо аябай чоң сумма түшүп атпайбы? Бул деген биздин байлыгыбыз да, биздин жерибиз аз болуп атпайбы, биздин байлыгыбыз тоолор болуп атат. Ошо тоонун акча кылган үйрөнүш керек да, монетизация кылгандачы. Чет элдик келгендерге ошо камераны коюп, жакшы посторду коюп, $10 кылсаңыздар, алар үчүн бул кичинекей акча болуп калат. $15 кылыңыздар. Ошо келгенде канча акчаны силер коротуп, кайра ошо таштаган мусор чогултуп жатасыздар. Кайра бирдемкеге кайра грант аласыздар. Андан көрө ошол акчаны чогултуп деген ошол парктардын абалын кармоого, тазалыгын кармоого жумшаңыздар, инфраструктурасыны жана башка жактарын өнүктүрүүгө караса болот да, ушул нерселерди. Ошону сөз көтөрүп, ушул нерсени сунуш бериңиздерчи, себеби бул дүйнөлүк практика ошондой да. Ошол боюнча дагы кийин келгенде мага отчет берип койсоңуздар.